ыймандуу чын жүрөгүнөн Аллахтан корккон балага күйөөгө тийсе болот дейт. Кантип? Дуа менен. Ад-дуау муххул ибада. Биз ону таанышып, соц тармактар аркылуу кыз жигит болуп жүргөндө деле аны толук билбей калышыбыз мүмкүн да. Ошол себептен дуа кылыңыз. Кудай Таала мына азыр сонун айтып атпайсызбы? Ыймандуу чын жүрөгүнөн корккон анан дээринде бар деп дуа кылыңыз. Бул кыргыз тилинде, кыргыздын тарыхында өтө бир маанилүү сөз да. Дээринде болсо, ар жагында болсо деген сөз да. Мындай түпкүрүндө болсо, чын жүрөгүндө болсо деген сөз. Дээринде болсо, анан ынсаптуу деп тилеңиз. Азирети пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга ошол бир ата келип сураганда, ошо кыздарым бар, кандай адамга турмушка беришим керек, кандай күйөө балага дегенде, Кудайдан корккон ынсабы бар дейт. Анткени Кудайдан корккон ынсабы бар адамга турмушка чыксаңыз, сүйүп кетсе жакшы ортодо. Анан сүйбөгөн күндө кызыңызга зыян кылбайт дейт да. Ошол себептен сүйгөн, сиз үчүн камылга көргөн ынсаптуу деп дуа кылыңыз, сураңыз. Кабак, каш, кирпигине чейин сурап алыңыз дуада керек болсо. Мен бир турмуш көргөм, күйөөм намаз окуп сакал койчу, ыймандуу экен деп тийген, бирок мүнөзү өтө начар экен. Эми инсан ар кандай болуп калат. Коомчулукта ошо сакал койсо эле жаман көрүп эметип калышат. Эми адам ар кандай болот, ошо оңолоюн деп жүрөт да байкуш. Мени сабайт болчу дейт. Кулда иштетет эле. Адам ордунда көрчү эмес. Ажырашканыбызга 2 жыл болду. Эми адашпай чыныгы ыймандуу балага тийгим келет. Мурунку күйөөмө 16 жашында тийген болчумун, рахмат, Алла ыраазы болсун дейт. Ооба, кээ бир адамдар келип намаз окуйм десе эле, сакал койсо эле алданып кетпеш керек, караш керек. Караштын жолу эми бир турмуш көрүпсүз сиз. Жашоодо тажрыйбаңыз бар. Жылуу сөздөргө, романтикалык сөздөргө эрип кетпеңиз да. Сөзүн эмес, ишине караңыз, ата-энесине караңыз. Анткени ар бир бала ата-энесинин канына, ата-энесинин тарбиясынан, адеп акылынан алыс кете албайт. Ошон үчүн ата-энесине караңыз. Анан дуа кылыңыз. Анан ачык бетме-бет сүйлөшүңүз сиз. Ушундай депчи.